Урматтуу депутаттар, мындай кылалычы. Азыр мен Самый Кожо Мирланга берем. Жок. Анан эгер талкуулай турган болсок да жабык түрүндө талкуулайлы барыбыз. Макул болсоңуз. Эми бу жерде дүйнө жүзү карап атат. Жок, бере албайм, кечирип коюңуздар. Кийинки сөз Самый Кожо Мирланга берилет. Бу жерде сиз чечпейсиз аны. Урматтуу Нурбек, мен сизге айтат элем, сиз өзүңүзгө көптү албаганды суранат элем да. Сиз 90 депутаттай бирдейсиз. Жана сөз суразан процедураны бербей койдуңуз. Бул сиздин жеке фирмаңыз эмес, же атаңыздан мураска калган кызмат ордуңуз эмес. Мыйзамга таянып иштейлик. Мындан ары. Макулбу? Сизден сураныч. Ушул жерде туруп башка эч кимге сөз бербейм. Мирлан мырза анан отуруп бергиле деп туруп отургузуп койдуңуз. Андай болбойт, Нурбек Өрбекович. Сиз мыйзамга таянып иштеңиз. Я ничего лишнего не прошу, кроме как соблюдения закона и регламента. Процедурныйга депутат чыгуу укуктуу. Болгону сунуш киргизет элем. Сиз болгону башка 90 депутаттай ыйгарым укуктарга жоопкерчиликке ээсиз. Биз сизди шайлаганбыз, ошол жерге отуруп, депутаттардын укугун коргоп, регламентти сактаңыз депчи. Бир маселе үчүн 10 жолу чыктыңыз. Эми биякта сизге окшогон бар депутаттар бар да, күтүп атышат. Эми убакытты кармабай бере берели да баарын, кете берели. Мен бир маселе үчүн 10 жолу чыгып атасыз. Туура, мен милдеттимин. Мен бир маселе үчүн бир жолу, 2 жолу чыкса болот да, 10 жолу чыкпайсыз да, туурабы?